Россиядан үй алам десеңіз, бұл видео сіз үшін. Учурда Россияда мигрант болып эмгектенген досуңуз үй алам десе, ушул видеону бөлүшүп, жана биздин баракчага катталыңыздар. Азыркы учурда Россиядан эгер ипотека үй алам десеңиз, семейный ипотека бар Россия жарандарына. Вторичкадан деле үй алсаңыздар болот, даяр, сразу кирип жашай турган. Бирок андан тышкары кайсыл дагы бар? Участок, жер үй алсаңыздар болот, же болбосо банктар сиздерге 12 миллионго чейин акча берет. Ошол акчага жер үй салсаңыздар да болот, участок алсаңыздар да болот, же болбосо жер там алсаңыздар да болот. Бирок аны үчүн сөзсүз түрдө Россия жараны болушуңуздар керек. Кыргызстан жарандарына болсо, кечеги теракттан кийин көп банктар уже иштешпей калды, одобрениялар деле бербей калды десем болот. Бирок биринчи төлөмүңүздөр 30%тен жогору боло турган болсо, анда одобрение алсак болот, проблема жок. Бирок кыргыз жараны сөзсүз түрдө официалдуу түрдө иштеши шарт. Семейный ипотека бул банктан 6% мен ипотекага үй алсаңыздар болот. Аны үчүн сиз Россия жараны болушуңуздар керек. Балдарыңыз дагы Россия жараны болуш керек. Андан тышкары балдарыңыз 2018ден кийин төрөлгөн болуш керек бир балаңыз, же болбосо 2 балаңыз 18 жашка чыга элек болуш керек. Андан тышкары сиз жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн гана ала аласыз деп айтканда, сиз азыркы учурда арендада жашап аткан даяр вторичный сразу кирип жашай турган үйдү ала албайсыз. Бирок 3 айдан кийин же 6 айдан кийин же 1 жылдан кийин бүтүп күрүчү колуңузга түшөт бериле турган үйлөрдү алсаңыздар болот 6% менен. Андан тышкары эң эле маанилүүсү кредитный историяңыздын таза болушу. Анткени эгер кредитный историяңыз жаман болсо, анда сөзсүз түрдө кредитный докторго кайрылып, историяңыздарды оңдосоңуздар болот. Мат капитал боюнча, негизи мат капиталды биринчи төлөм катары кошсоңуздар дагы болот, бирок мен силерге кеңешим, эгер мат капиталды кошо турган болсоңуз, анда балаңыз 18ге чыкмай сайын үйдө сата албайсыз, биринчи проблема. Экинчиден, эгер ал үйдө сата турган болсоңуз, андан тышкары же чоңураак үй алып чыгып кетесиз, андан кийин сатсаңыздар болот. Мындай айтканда өзүнүн проблемалары бирок алгандан кийин ал үйдө сатса деле болот, жолдору бар, просто кыйын. Эгер ошондой кыйынчылыкты же болбосо эртең бүрсүгүнө Кудай сактасын бир нерсе болуп кете турган ойлоруңуздар бар болсо, анда мат капиталды кошпой эле койгонуңуз жакшы. Эгер кошо турган болсоңуз, анда уже либо дальше арендага бересиз, ал өзүңүз карап көрөсүз да. Бирок сатса болот, жолу бар, бирок кыйын. Аябай көп келген суроолордун бири, бул биринчи төлөм жок, үй алса болобу? Үй алсаңыз болот, бирок биринчи төлөм менен үй алуу деген бул 0 сом менен үй алуу деген эмес да. Мындай айтканда, сизге биздин кызмат акыбызга бере турган акчаңыз, страховка, оценка, ошого окшогон майда чүйдөгө кете турган расходторго акчаңыздар керек болот. Бул акча 300 миңден 500 миңдин тегерегинде. Кеде именно застройщиктин өзүнө барып алганда, анда бир 100-200 миңдей акчаңыз кетиши мүмкүн. Анткени ал жерде ар кандай ситуациялар болот. Кеде мисалы 100 миңге чейин акча кетип калат, кеде 70-80 миң кетет. Мындай айтканда, биз максимальный расходду айтабыз да, ушундай расход болуп калышы мүмкүн. Мындай айтканда, лучше 300 миң, 500 миң акчаңыз болуп, анын ичинен 100-200 миң акчаңыз кетип калган, чөнтөгүңүзгө калганы жакшы да, нежели 200 миң деп койсом, анан эртең 300 миң же 270 миң болуп кала турган болсо, анда уже анда дагы минустары бар да. Ошол себептен без первоначальный взнос деген бул 0 сом менен эмес, балким бир 300 миң, 500 миң акчаңыздар болгону жакшы. Негизи эле биринчи төлөмү үй алганда жок дегенде 1 миллион акча болгону жакшы. Анткени кеде ар кандай ситуациялар болуп калат, же вторичкадан үй алганда дагы первоначальный взносуңуз бир аз болсо, мындай айтканда, өзүңүзгө жаккан более башка варианттар да туура келип калышы мүмкүн. Ошол себептен негизи эле биринчи төлөмдү чогултуп алганыңыздар жакшы. Негизги программасы кандай? Ипотека биринчи төлөмү жок кандай болот? Ипотека биринчи төлөмү жок алып бериш үчүн, мисалы 10 миллиондук үйдү застройщиктен албайбыз биз. Биз застройщиктен бирөө сатып алган, ошодон гана ала алабыз. Ошондой варианттагы үйлөр бар. Бул переступка деп коет дагы, мындай айтканда, перепродажа. Бирөө алган, кайра сатып жатат. Ошол үйлөрдү без первоначальный взнос кайсыл жерде бар болсо, ошол жерден алсаңыздар болот. Бирок ал жерде эгер обременение деп коет, эгер ал үйдүн документтеринде, мисалы, же ал үйдү бир Альфа банктан же ВТБ банктан ипотекага алган болсо, анда да бир аз өзүнүн кыйынчылыктары бар да. Ошол себептен кээ бир варианттар сиздерге туура келиши мүмкүн, бирок кээ бир варианттар сиздерге туура келсе дагы, условиялары сонун болсо дагы, үйдүн ээси макул болбой коюшу дагы мүмкүн. Ошол себептен
толук маалыматты негизле шашпай офиске келип отуду алып кеткениңиздер жакшы. Же болбосо онлайн түрдө биздин специалисттер дагы маалымат беришет. Андан тышкары экинчи варианты бул застройщиктерден алсаңыздар болот. Мындай айтканда, азыр биз Инградда мурда сатчук. Азыр деле сатып жатабыз. Мисалы үйдүн баасы 10 миллион болсо, банкка ошол үйдү 12 миллион кылып Инград көрсөтөт. Калган 2 миллионду первоначальный взнос кылат дагы, ал 2 миллионду сиздин ордуңузга застройщик өзү берет. Мисал катары. Эми үйдүн баасы 10 миллион дейли. Үйдүн баасы 10 миллион. Эми ошо 10 миллиондук үйдү алыш үчүн сизде банктын требованиясы боюнча 20% биринчи төлөм керек. Бул 2 миллион акча. Эми сизде 2 миллион бар, одобренияга жөнөтөбүз, кредиттин үстөлөңүз жакшы болсо, одобрение келет, сизге 12 миллионго чейин акчаны алсаңыз болот деп одобрение келет 6% менен. Эми ошону 8 миллионун бересиз, 2 миллион өзүңүздүн жаныңыздан бересиз да. Эми эгер сизде 2 миллион акчаңыз жок боло турган болсо, анда үйдүн баасын 10 миллиондук үйдү биз банкка просто застройщик менен биргеликте 12 миллион 500 кылып көрсөтөбүз, же 12 миллион 400 кылып, 12 миллион 400 кылып көрсөттүк дагы. Эми үйдүн баасы застройщикте 10 миллион деп турбайбы эле? Эми кандай кылабыз? Биз 10 миллион банктан кредит алып беребиз. Калган 2,5 миллионду жөн эле завышение кылганыбыз үчүн 2,5 миллионду завышение кылып туруп, сиздин счетуңузга Инград компаниясы өзү салат. Мындай айтканда, банк сизге 10 миллион берди, Инград курулуш компаниясы кайра 2,5 миллион акчаны берди дагы, общий сизде 12,5 миллион акча болду. Эми ошо 12,5 миллион акчаны сиз кайра эле Инградка бересиз да. Эми сиз 12,5 миллионду Инградка бердиңиз дагы, Инград сизге үйдүн документин берди. Эми сиз ошол үйдү 12,5 миллионго сатып алган болуп эсептелет. Бирок сиз банктан 10 миллион акча алып атпайсызбы? Ошо 10 миллиондун 6% менен 30 жылга бөлүнөт дагы, сиз ошону ай сайын төлөйсүз. Эгер 10 миллионду 6% менен 30 жылга бөлө турган болсок, ай сайын 60 миллион тура келет. Бас айтайын, биринчи төлөмү жок застройщиктерден үй ала турган болсоңуздар, ал боюнча дагы кененирээк маалымат берем. Биринчи төлөм менен биринчи төлөм болсо кандай болот? Анда ар бир застройщиктердин отдельный программалары бар, ошол боюнча дагы кененирээк маалымат берем. Биринчи төлөм менен биринчи төлөмү бар алса кандай болот, биринчи төлөмү жок алса кандай болот? Негизи эгер процент эсептей турган болсок, же банктын кандай плюс минустарын эсептей турган болсок, анда эч кандай айырмасы жок. Анткени сиз 20% биринчи төлөм бересизби, 50% биринчи төлөм бересизби, банк сиз канча сумма алсаңыз, ошол суммага эгер семейный ипотека болсо 6%, вторичка болсо 17-18% берилет. Мындай айтканда, адан көп деле маани эмес, процентке эч кандай влияниясы жок. Бирок ар кандай акциялар бар, мисалы 1% менен бергендер бар, 0,1% менен бергендер бар. Ал ар бир застройщикте индивидуальный болот. Аларды айтканда, биздин офиске келсеңиздер же биздин риэлторлор менен иштеше турган болсоңуздар, алар толук түрдө маалымат бере алат. Азыр мисалы бир эле застройщикте толтура программалары бар, алардын баардыгын айтып берсем, убакыт аябай көп кетип калат. Негизги моменттерин айтып коеюн. Сиздин биринчи төлөмүңүз боло турган болсо, сиз өзүңүз каалаган кайсы райондон, кандай квадратурада өзүңүз каалаган вариантты алсаңыздар дагы болот, тандасаңыздар дагы болот. Эгер сиздин биринчи төлөмүңүз жок болсо, анда сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша гана варианттарды карай алабыз да. Мындай айтканда, сиздин каалооңуз ал жерде уже роль ойнобой калышы дагы мүмкүн. Эгер мисалы биринчи төлөм менен ала турган болсоңуздар, ар кандай акциялар бар, ар кандай жеңилдетүүлөрү бар. Мындай айтканда, сиздерге более варианттар көбүрөөк болот, предложениялар да көбүрөөк болот. Анткени эмнеге? Анткени сизде биринчи төлөм акча бар, наличка акча бар. Биринчи төлөмүңүз жок болсо, уже сизде аларга требования берилген определенный бир нерсе жок болот атпайбы сиздердечи? Ошол себептен аларда доп условиялар пайда болот. Мындай айтканда, мисалы кээ бир застройщиктерде 12 миллиондук үйдү алыш үчүн эгер биринчи төлөмүңүз жок боло турган болсо, анда 18%, 17%, 10%, 5%, 20%, 23% удорожание. Мындай айтканда, сиз 10 миллиондук үйдү алдын ала 12,5 миллионго аласыз. Калган сумманы
банк сизге 6%тен берет дагы. И уже сиз айтымда айтканда бир аз процент төлөп коесуз. Бирок сиз уйлуу болуп каласыз да. Мындай айтканда адам 2 миллион акчаны же 2,5 миллион акчаны чогултуш үчүн канча дагы жыл, мөөнөт, убакыт кете турган болсо, ошол мөөнөттүн ордуна сиз бир аз да процентти кошуп берип коесуз, бирок зато үйлүү болуп каласыз. Кирип жашап туруп деле төлөсө болобу? Ооба, болот. Мындай айтканда анда уже даяр үйлөр болот. Вторичка 17% менен алсаңыздар болот. Биринчи төлөмүңүз бар болсо деле, жок болсо деле алып бере алабыз. Бирок негизде даяр үй алып атканда бир аз болсо да 1 миллион 500 миң биринчи төлөмүңүз болгондон жакшы. Анткени варианттар көбүрөөк болот, ал сиз үчүн эле пайда. Андан тышкары ипотекага алган үйдү арендага берсе болот дейт. Ооба, берсе болот, сөзсүз. Кээ биркилер атайын ипотекага үйдү алып туруп арендага беришет. Мисалы 0,1% малында, Москвада үйлөр арзан малында элдер ипотекага эле үйдү алып арендага беришкен. Мисалы менде бир орус таанышым бар, анын 20 квартирасы бар. 20 квартирасын бардыгын ипотекага алган. И мынтип айтат да, сенин жердештериңе рахмат деп, спасибо твоим землякам деп. Ошол бардык квартираларын төлөп беришти деп. Ошол үчүн азыр процент балким көптүр, балким кимдерге туура келбей аткандыр, бирок үй алып койсоңуздар, алып капитал алып, по-любому убак сааты келип өзүңүздөргө эле плюс болот. Мисалы, азыр 5 миллион акчаңыз бар. Бир комната алдыңыз, 5 миллион акчаңыз бар, ага тийбедиңиз да. 5 миллионго бир комнат үй алып кое турган болсоңуз, 10 жылдан кийин жанагы бир комнат үйдү жок дегенде 7, 8 же 10 миллионго сатасыз. Эгер сиз 5 миллион акчаны 10 жылдан кийин иштетсеңиз, ал уже 2,5 миллиондой эле күчү кылат да. Ошого тем более сизде азыр 5 миллион акчаңыз жок болсо да, банк сизге определенный процент менен берип атат. Ошол процент менен алып, без проблем өзүңүз дагы төлөп, плюс үй өзүңүзгө да калат. Ооба, балким 1 жыл, 2 жыл эксплуатацияга берилишин күтүшүңүз мүмкүн. 6% менен алсаңызчы, семейный ипотека менен. Бирок зато үй по-любому бүтөт да. Ключун колуңузга аласыз, ал жерде кирип жашайсыз. Аны канча эрте төлөп бүтүп сатсаңыз, өзүңүзгө эле пайда болот. Мисалы, биз Кыргызстанда иш баштап атабыз. Ушундай кыйынчылыктар келип атат, ар кандай программалар туура келбейт, же банктар жеңилдетүүлөрдү айтпайт, же жеңилдетүү кылгысы келбейт. Россияда болсо определенный жеңилдетүүлөр бар. Мен Россия прям вау деп мактабайм. Бирок мигранттар үчүн аябай чоң жеңилдетүүлөр бар. И үй алганга возможность. Анткени качан сиз үй алып акчаңызды чогултасыз, башка вариант жок. Көпчүлүгүбүз акча чогулта албай эле жүрөбүз го. Россия жараны болбосо деле ала алабы? Ооба. Россия жараны болсо деле сиз алсаңыз болот. Азыр 2-3 банк менен сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ошол банктардан жакын арада жакшы жаңылыктар болсо, анда уже кийинки видеолордон бөлүшөбүз. Анткени мен силерге азыр 100% болот деп туруп чыгарып бере албай калсам дагы болбой калат да. Ошого айтканым. Бирок сизде 30%, 50% биринчи төлөм болсо, анда без проблем алсак болот. Айлык киреше кандай болушу керек? Айлык кирешеси минималдуу 10-20 миң болсо деле болот, айырмасы жок. Кыргыз жараны болсо деле, Россия жараны болсо деле. Кредитный история ипотека алганда өтө маанилүү. Анткени кредитный история бул сиздин банктын сизге болгон ишеничи. Айтканда сиз 30 миң акчаны банк сизге берди, сиз өз убагында кайтарган болсоңуз, анда банк сизге дальше 50 миң, 100 миң, миллион акчаларды бере алат. Эгер сиз 30 миң, 50 миң акчаны алып туруп төлөбөй койгон болсоңуз, анда само собой адан чоң акчаны бербейт. Ошол үчүн эгер азыркы учурда кредиттериңиз бар болсо, же бирөөгө кредит алып бергенсиз, ал төлөбөй атат, же төлөбөй койду, бардык карыздарыңызды жабып, кредитный докторго кайрылып, историяңыздарды акырындан оңдоңуз. Азыр болбосо 2-3 жылдан кийин балаңыз чоңойот, ал үй алам деп калышы мүмкүн. Баары бир кредитный история керек болот. Ошол үчүн сөзсүз түрдө кредитный историяңыздарды тазалаңыздар, жаңылаңыздар. Анан да айта турган нерсе, биз сизге уже одобрение алып беребиз го ипотекага. Ошодон кийин эч качан кредит албаңыз, же заявка бербеңиздер. Телефонго рассрочка алам деп да заявка бербеңиз. Ошонун аркасынан кайра банктан отказ келиши мүмкүн. Ошого сиздерге айтарыбыз, сөзсүз түрдө ипотекага үй ала турган болсоңуз, историяңыздарды тазалаңыздар, биринчиси. Экинчиси,
ипотекага одобрение чыгып, үйгө сделкага чыгайын чыгып, күрүштү колуңуздарга алмайынча же сделка өтмөйүнчө эч кандай рассрочка, кредитная карта оформление кылбаңыз, даже заявка жөнөтпөңүз. Ал сиздин сделкадан өтпөй калышыңызга, мындай айтканда, эгер заявка бере турган болсоңуз, кредитный карта ачсаңыз же кредит алсаңыз, анда сделка болбойт, күйүп кетет акчаларыңыз. Баса биздин аманат кыймылсыз мүлк департаменти сиздерге кандай кызматтарды көрсөтөт? Сиз эгер үй алам дей турган болсоңуз, Россиянын бардык бурчунан новостройка, участок, жер там аласызбы, же жер үй аласызбы, же квартира аласызбы, айырмасы жок. Биз сиздерге жардам бере алабыз. Россиянын кайсыл бурчунан алсаңыздар деле. Же болбосо Кыргызстандан үй алсаңыздар деле, ошондой эле Турция, Дубайдан да үй алам десеңиз, кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары арендага жана коммерческий помещенияны арендага дагы, ипотекага дагы алганга жардам бере алабыз. Мисалы 12 миллионго үй ала турган болсок, 20% биринчи төлөм бул 2 миллион 400 болот. Калган суммасы 9 миллион 600. Айтканда 9 миллион 600'ду биз банктан 6% менен ала турган болсок 30 жылга. Анда ай сайынкы төлөм 60 миңден болот дагы 30 жылда 11 миллион 500 акча кошулат. Мындай айтканда сиз 9 миллион 600 алып атасыз, 30 жылдын ичинде 11 миллион 500 акчаны кошуп, аягында 21 миллион 500 акчаны берген болосуз. Бирок силер ошол эле 9 миллион 600 кредитный сумманы 30 жыл эмес, мындай айтканда ай сайын 60 миңден эмес, үстүнө дагы 60 миңден кошуп ай сайын 120 миңден бере турган болсоңуз, анда общий 8 жыл 7 айда төлөп бүтөсүз, жана үстүнө кошулган суммасы 2 миллион 700 гана болот. Мындай айтканда 9 миллион 600'гө сиз 2 миллион 700 эле кошуп бересиз. Мындай айтканда 9 жылда 2 миллион 700 гана сумма кошулат да. Ошол үчүн ипотека алганда мен 30 жыл ушунча төлөймүн, канча акча кошулуп кетет деп кыйналбай эле коюңуз да. Эгер 9 миллион 600'ду алып, сиз канча эрте төлөп салсаңыз, ошончо процент азыраак болот. Ошон үчүн үйдү алгандан кийин ай сайын жок деген 10 миң, 20 миңден болсо дагы кошуп көбүрөөк төлөп, кааласаңыз срокту, кааласаңыз ежемесячный платежду азайтсаңыздар болот. Бизде бир застройщик бар, ошол застройщиктен үй ала турган болсоңуз, ал жерде условиясы кандай? Сиз 10% биринчи төлөмдү бересиз, калган сумманы рассрочкага бөлүп төлөсөңүздөр болот. Мындай айтканда 10%. Мисалы 10 миллион үй болсо, 1 миллион биринчи төлөм бересиз. 1 миллион 10%-ти 2 жылдан кийин күрүчү бериле турган болсо, 2 жыл мөөнөттүн ичинде сиз ай сайын бөлүп төлөйсүз. Калган сумманы либо үй бүтөйүн деген 3 ай калганда ипотека менен төлөп койсоңуздар болот, же болбосо наличка менен төлөйсүз. Бирок сиз эгер ипотека менен төлөй турган болсоңуз, анда алдын ала үйдү алаткан моментте дагы одобрение керек болот да бизге. Ошол одобрениени жөнөтөбүз, одобрение аласыз, андан кийин застройщик сиздерге биринчи төлөмдү бергениңизден кийин банк сизге үйдү өткөзүп берет. Эгер биринчи төлөмү жок, застройщиктин өзүнөн үй ала турган болсоңуз, анда кандай расходдор бар? Бул бронь 15 миң рубль, определенный банктарда, кээ бир банктарда майда чүйдө расходдору бар, плюс-минус 50 миң тегерегинде. Анан кийин брачный договор, согласие жасатасыздар, ал 2,5 миңдин 2600, 3 миңдин тегерегинде. Андан тышкары страховкага акчаңыздар кетет. Страховканын баасы сиз алган кредиттин суммасына жараша болот. Жогорудагы маалыматтар сиздерге туура келсе, анда биздин баракчага катталып, дагы жаңы жаңылыктарды угуп туруш үчүн биздин баракчага сөзсүз түрдө катталыңыздар. Анткени бизде ушундай ситуациялар болгон. 6 айга мурунку же 3 ай мурунку жаңы видео чыккандарды көрүп кардарларыбыз келет, бирок ал акция бүтүп калган момент болуп калат да. Ошол себептен сиздерге кайрылып кете турган нерсе, биз видео чыгардык, ошол убакыттан баштап 1 ай, балким 2 ай ошол акция действовать этет. Андан кийин ал акция уже болбой калышы мүмкүн. Ошол себептен биздин баракчага катталып, жаңы маалыматтарды көрүп туруш үчүн колокольчикти басып, бизге катталыңыздар.